Камчыбек Ташиев, Аксуңгур дагы биздики. Кыргыз армиясы дагы бир Туркиядан чыгарылган Аксуңгур аттуу учкучсуз учак айы болду. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Кишинин башын сүйрөп жүргөн ит элдин үрөйүн учурду. Мексикада адамдын башын сүйрөп жүргөн ит жергиликтүүлөрдүн үрөйүн учурду. Ал кишинин башын болжолдуу түрдө кылмыш болгон жерден көтөрүп кеткен. Бул тууралуу эл аралык басылмалар Vice маалыматтык агенттигине таянуу менен жазып чыгышты. Билдирүүгө ылайык окуя Сакатекас штатына караштуу Монте-Эскобедо провинциясында болгон. Ал жакта октябрь айынын аягында адам өлтүрүү фактысы катталып, башы жок кишинин денеси табылган. Андан көп өтпөй жергиликтүүлөр адамдын башын сүйрөп жүргөн итти көрүшкөнүн айтышкан. Мындан улам полиция жаныбарды издөөгө алып, 2 сааттын аралыгында аны көтөрүп кеткен баш менен бирге табышкан. Күч түзүмдөрү маалымдагандай, учурда Монте-Эскобедо банги аткезчилеринин ортосунда согуш жүрүп жатат. Башы кесилген адам ошолордун бири болуусу ыктымал. Анткени бири экинчисин коркутуу үчүн ушундай ыкманы колдонуп, адамдын дене мүчөлөрүн ар кайсыл жерге таштап кеткенди адатка айландырган. Бүгүнкү күндө окуя боюнча тергөө иштери жүрүп жатканы белгилүү болду. Негизинен бул окуя белгисиз бойдон калмак. Бирок иттин башты көтөрүп жүргөн видеосу жакында интернет желилеринде пайда болуп, резонанс жараткан. Кийин аны полиция тастыктап, тасмадагы көрүнүш чындык экенин маалымдаган. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздердин кызматыңыздарга Умбем клиникасын сунуштайбыз. Бизде көрсөтүлүүчү кызматтар: стоматология, тиш алуу жана салуу, брекеттин бардык түрлөрү, имплант коюу жана дарылоо. Гинекология, УЗИнин бардык түрлөрү, кош болуу аялдарды каттоого алуу жана эне балага кам көрүү. Массаждын бардык түрлөрү: лечебный, классический, точечный. Кулак, мурун, тамак оорулары, лабораториялык анализдердин бардык түрү. Ошондой эле кардиология, неврология, хирургиялык кызматтар, сүннөткө олтургузуу жана башка кызматтар көрсөтүлөт. Бизден дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская көчөсү 7, корпус 2. Байланыш үчүн номерлер: +8 925 103 22 77, +8 926 684 88 90. Биз сиздерди күтөбүз. Аксуңгур учкучсуз учактары тууралуу эмне белгилүү? УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 2 ноябрда Аксуңгур учкучсуз учактын моделин кармап түшкөн сүрөтүн жарыялады. Анда ал эми Аксуңгурда биздики деп жазган. Аксуңгур аскердик дрондордун Турк-Хайбалеки ве Усази Санаил Туркиянын авиациясы жана космос өнөр жайы мамлекеттик ишканасы өндүрөт. Ал биринчи жолу 2019 жылы сыноодон өтүп, 2021 жылдын октябрь айында толук кандуу иштетиле баштаган. Аталган аскердик дрон табигый кырсык болгон жерден ыкчам маалыматтарды өткөрүп, чалгындоо, ошондой эле чабуул коюу үчүн да пайдаланат. Учурда Аксуңгурду Түрк деңиз флоту иштетет. Аксуңгурдун жалпы узундугу 12 метр жана канаттардын узундугу 24 метрди түзөт. Салмагы 1,8 тонна, ал эми 250 км/саат ылдамдыкта 6,5 километрге чейин учат. Аксуңгур 12 километр бийиктикке чейин көтөрүлүп, абада 40 саатка чейин уча алат. Аталган учкучсуз учакка Т-181 жана Т-182, ошондой эле байрактар ТБ2 модели үчүн негизги курал болгон ММ-ММС башкарылуучу ракета жана HJK-3 бомбалары туура келет. Аксуңгур танкаларга каршы Л-Умтас ракета же 70 мм жогорку тактыктагы Гирит ракеталары менен да жабдылышы мүмкүн. Кыргыз бийлиги өткөн жылы байрактар ТБ2 алып, быйыл байрактар акынчы аскердик учкучсуз учактарын ала турганын жарыялаган. Булак чындык кежи. Аскар Акаев Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара тууралуу макулдашуусун колдоого чакырды. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара тууралуу макулдашуусун колдоо керек. Бул тууралуу Кыргызстандын тоңуч президенти Аскар Акаев билдирди. Анын айтымында ал эки өлкөнүн чек ара маселелерин чечип жатканы тууралуу кабарды кубануу менен кабыл алган. Ал белгилегендей, чек ара маселелери көп конфликттерди, согуштарды туудурган маселе болгондуктан аны өлкөлөр бир пикирге келип жатканда чечип алуу керек. Акаев билдиргендей, Кыргызстанда чек араны чечүү боюнча мыкты адистер бар. Ошол адистер карталарды, документтерди карап, изилдеп чыгып, андан кийинки өлкө жетекчилигине сунуштайт. Чек ара маселеси даярдыксыз эле чечилип калбайт. Эки президент жолуга калып, чече коелу деп чечилбейт.
Жумушчу топтор отуруп, ийне жибине чейин изилдеп, жолугушуп, макулдашкандан кийин жетекчилердин деңгээлине алып чыгат. Чек ара боюнча жакшы мунасага келген окшойт. Ошондуктан мени колдоп, өз пикиримди айттым. Өкмөттү чечкиндүү колдош керек. Мындай маселелерди эртеңкиге калтырбаш керек. Мүмкүн болсо бүгүн чечиш керек, деди ал.